Экинчи маселе бул госипотека боюнча сизге өзүңүзгө лично маалым болгондой, биз бир топ депутаттар ушул госипотеканы 4%га түшүрүү боюнча жакшы механизмдерди иштеп чыктык эле. Ошол механизмди өзүнүн республика ата журт фракциясында колдоо табып, чечимин чыгарып, ошондой эле сиз өзүңүз катышкан комитетти, бюджет комитетинде дагы колдоо табып, чечим кабыл алып берген элек. Вице премьер Замир Аскаров аябай жакшы сунуштар экен, аябай жакшы механизм экен деп колдоп, 10 күнүн ичинде сиздерге жообун айтам деди эле. Ал эмес, 10 күн эмес, 2 ай өтүп кетти арадан, бир дагы жыйынтык жок. Сиздер аны госипотека компаниясынын өзүнө тапшырма бербей, Замир Марипаевич өзүнүн алдында бул жумушту карабаса, себеби ал жерде госипотеканын маржасы боюнча сөз кеткен. Маржасын алуу боюнча сунуштар кеткен. Ошондуктан булар өздөрү кызыктар болбойт. Буну госипотека эмес, буну сөзсүз түрдө на уровне вице-премьера же болбосо Минэкономикада карай турган маселе. Ушундай карап койсоңуз.